кеңеш 4 миллион сом берилет деп турат да, мына 6 миллионго көбөнгөндө 10 миллион сурап атыпсыздар. Ошо 6 миллиондун айырмасы эмне мынча көп болуп атат? Ошону тастыктап берсеңиздер. Жооп барбы? Негизи бюджет канча? Негизи бюджет эгерде баягы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткара турган болсок, Так эле жооп бериңизчи, так суроогочу. Айландырбай элечи. Так, теле берүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамдын 8-чи беренесине ылайык биз 50% өзүбүздүн өздүк программаларыбызды беришибиз керек да. Азыркы убакта потребность 25 миллион сомго жакын болуп атат. Милан Антонович, кайталаңыз. Убакыт токтотуп турса. Урматтуу Пирамида телеканалынын жетекчиси, мен суроом төмөнкүдөй болчу. Толук телерадио компания Пирамиданын бюджети канча? Бир жылдык. Бир жылга 25 миллион сарпталыш керек, негизгиси. Сиздер канча бюджетке ээ болдуңуздар 17-жылы? 17-жылы ошо жогорку кеңеш тарабынан 4 миллион берилип атат. Өзүбүздүн тапкан акчабыз 4 миллион 300 миң сомго жакын акча. Экөө кошулганда 8 миллион болот. 23 миллиондан алып салып, калган сумманы кактан толуктадыңар? Негизи коллектив өзүбүз 41 кишиден азыркы убакта турабыз. Бирок буга чейин баягы акчанын жетишпегендигине ылайык коллектив 5 айга, 3 айга отпуска без содержания кетип аткан. Азыр кайра баягы законду аткарыш үчүн коллективди толук кармап. Мирлан Исакбаевич, мен оюмча докладчик даяр эмес го дейм. Айырма 17 миллион. Кайсы каржы булактардан толуктадыңыз? Бюджетиңиз 25 миллион болсо, 4 миллион жогорку кеңеш берсе, 4 миллионду өзүңүздөр тапсаңыздар, калган 17 миллион кайсы акча каражаттан, кайсы булактардан келди? Түшүнүктүүбү суроо? Жок, 17 миллион негизги сарптала турган 25 миллион болуш керек да. Бирок мынакей 4 миллион жогорку кеңештен келип атат, 4 миллиондон ашык 5 миллионго жакын өзүбүз таап атабыз. 11 миллионга жакын акча да. Башка акча бизде жок. Негизи баягы коллективди отпуск без содержания кетирүүгө биз жыл сайын кетиребиз да. Сиз менин суроомду түшүнбөй жатсыз го дейм. Негизи телерадио компания Пирамидадын бюджети канча? Бюджет жок, биз мамлекеттен дагы чыккан. Вы по заявке просто? Нет, бюджет вашей предприятия канча? Сколько расходов у вас в целом? Сколько зарабатываете в целом на год бюджет? Да, расходов у нас где-то 25 миллионов. Расходов где-то 25 миллионов. Но 4 миллиона дает жогорку кеңеш на вещание. Где-то около 5 миллионов мы сами зарабатываем. Но в связи с тем, что мы отпускаем коллектив, где-то на 8 месяцев мы отпускаем, и мы не можем выплачивать этих денег. Это ваши долги, получается? Да. 16 миллионов. То есть бюджет вашей телерадиокомпании 25 миллионов на год? На год, да. А калгандардын айлыкка жумушка алгандан кийин алардын айлыгы карыз болуп эсептелип атат. Ну вы почему не даете в материалах бюджет целой компании? Не расписывайте расходы, на что, как. Мен ойлойм, мы справку давали. Господ имущественный өкүлү барбы бу жерде? Мамлекеттик мүлк өкүлү барбы? Мүлк фондусу бул боюнча чакырылган эмес экен комитетте. Мындай баластарды биз башка экономикада жашайбыз. Мындай телерадиокомпанияларды мамлекеттин эсебинен кармабаш керек. Ачык аукционго алып чыгып туруп саттырыш керек. Мындай нерселерди аутсорсинг менен гана иштеш керек жогорку кеңеш. 4 миллион болу, 6 миллион болу, аны ачык конкурс менен эгерде продукциясын размещать этем десе, аутсорсинг аркылуу кылыш керек. А содержать целую радиокомпанию, которая не извлекает прибыль,
и является убыточным, я думаю, неправильно. Вот пятый канал, Госфонд имущества или Минфин. Айтпаңыздарчы, қанша қаражат бюджеттен шығып атат аға? Урматтуу Мирлан Канатбекович, финансы министринин орун басары Алмаз Азимов. Жогорку кеңештин токтомунун негизинде жыл сайын жогорку кеңеш сметасы аркылуу 4 миллион сом каржыланып атат пирамида каналына. Бул жыл сайын ошондой эле быйыл Сизден 5 каналга канча берип атасыңар деп сурап атат. Эмне сөздү көбөйтөсүңөр? 5 каналга канча бюджеттен барбы жокпу каражат? бюджеттен 5 каналга жок, пирамидага 4 миллион. А 5 каналга мамлекеттен де каражаттар бөлүнөбү, бөлүнбөбү? 5 Мамлекеттик органдардан, мамлекеттик уюмдардан. Эгер уруксат берсеңиздер, 2014 жылы пирамида каналына жана 5 каналга 10 миллион сомдон бюджеттен каржыланган. Бул болсо модернизация тех оборудования деп. Ошондой эле 15 жылы медиа холдинг пирамида 5 каналга экөөнө тең 5 миллион 714 миң сомдон кайра технический модернизацияга берилген. Кошумча 17 жылы пирамида жана 5 каналга 3 миллион сомдон каржыланган. Бул жанагы жыл сайын пирамида 4 миллиондон каржылангандан тышкары каражаттар. 17 жана 18 жылдардын маалыматын берсеңиз. 17 жылы 3 миллион сомдон пирамидага жана 5 каналга бюджеттен каржыланды. 17 жыл, 18 жылычы? 18 жыл азыр болсо 6 миллион сомго өкмөттүн чечими мына бүгүн чыгат деп айтышты. Ошондо 3 миллион сом пирамидага, 3 миллион сом 5 каналга мына эртең биз каржылайбыз. Өкмөттүн чечимимен канча берилет дедиңиз пятый пирамидага? 18 жылдын чечими мына бүгүн чыгат деп бизге өкмөттөн маалымат беришти. Ошо суммасын айтып койсоңуз, 3 миллиондон пирамидага, 3 миллион 5 каналга жалпы 6 миллион сом. А толук керек 6 миллион кош бергиле деп атпайбы тиги? Анда өкмөттөн да 3 миллион кошулса, анда сумма өзгөрүш керекпи? Сураган каражаты. Если по логике вещей. Туура, сиз айткан туура, бирок болсо биздин маалыматыбыз боюнча буларга жыл сайын керектелүүчү сумма мындан да ашык сумма керектелет. Мен ойлойм, материалдар, так сандар жок, бирок толук саясат мындай баластар кереги жок мамлекетке. Сатыш керек буларды.